жана Белизгейт боюнча былтыр да карап көрөм дегенсиз, көзөмөлгө алам дегенсиз. Ушул кандай болуп атат? Белизгейт боюнча иш ачылабы же купуя сыр боюнча турабы? Эмил Токтокунович, бул маселе боюнча дагы грифт алынган жок. Кылмыш козгоодон баш тартып чечим кабыл алынган. Тараптар материал менен таанышканга укугу бар закон боюнча. Эгерде ошол кызмат адамдарынын бир аракеттери менен ар намысына шек келтирген деп туура табылса, сотко дагы кайрылууга укуктуу. Бүгүнкү күндө грифт секрет деген алынган эмес. Купуя сырды ким алыш керек? Өз бул материалдар бизге келгенде эле убагында мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматы тарабынан ошол купуя сыр деп секрет деп коюлуп келген экен, гриф ошол боюнча турат бүгүнкү күндө. Өзлөрү алыш керек экен. Өздөрү алыш керек. Мыйзам боюнча ушундай. Тарых музей боюнча канча адамга иш козголду? Азыр тергөө жүрүп атат да, туурабы? Тарых музейи боюнча бүгүнкү күндө кылмыш иши тергелип жатат. Тарых музейи, анан кийин ипподром боюнча да чоң айтпайбыз, а? Кылмыш иштер бир өндүрүшкө бириктирилген. Бул кылмыш иштер боюнча мамлекетке келтирилген зыян экөө биригип 247 миллион 650 миң 282 сомду түзөт. Ипподром боюнча 145 миллион 959 миң 482 сомду. Ал эми музей боюнча 101 миллион 690 миң 800 сом түзөт. Бул айыпкерлердин жалпы 235 миллион 266 миң 679 сомуна үй мүлкүнө камак салынган. Бүгүнкү күндө бул иш боюнча 6 адам бүгүнкү күндө кылмышка шектүү катары өтүп жатышат. Тергөө бүгүнкү күндө бүтө элек. Качан сотко өтүшү мүмкүн тергөө? Канча убакыттан кийин? Себеби бул жерде биз көргөнбүздө факт көзүбүзгө көрүнүп турат да, көп деле убакытты керек, мындай талап кылбайт да. Ошо созулуп кетип атат. Bir жылдын жүзү болуп калды. Кечээ да комитетте суроолор болгон, биз тактап сурасак, ушул ай менен уже кылмышты жыйынтыктап жатышат окшойт тергөө органдары. Bir айдын ичинде сотко өтүп калат экен да? Ооба, буйрса.